ала эмес тез жардам кызматынын представители болом. Биз деген азыр в данное время ушул безопасный городтан келип аткан штрафтар боюнча ызычуу чыгып атабыз да. Бул деген көп убакыттан бери болуп жатат. Себеп дегенде баягы безопасный город биздеги штрафтарды жөнөтөт. То есть биз тез жардам кызматыбыз. Ушул жерде иштеп тургандардын баары азыр данный случайда тез жардам кызматы. Бул жеке менчик болобу, бул мамлекеттик болобу, бирок тез жардам кызматыбыз биз. Биз баарыбыз в рамках закона иштеп келатабыз. В данный момент у нас у каждого имеется центральный жүзөчтүккө 2,5 миллионго жакын штраф бар. Ар бир скорыйда, частный скорыйларда 300-400 миңге жакын штрафтарыбыз жатат да. Анан вопрос стоит о чем? О том, что бул постановление боюнча абдан көп нарушение бар. То есть мамлекет мыйзамды одоно бузуп жатат да. Бул жерде биринчи вопрос жанагы 10 күндүк ходатайство деп жатат. Бул одоно бузуу эмес, ходатайство 10 күнүн ичинде берилсин деп атат. Бирок физически биз 10 күндө бергенге эмес шартыбыз жок. Себеп дегенде, для того, чтобы подать ходатайство, мы обязаны, то есть предоставить карту вызова, предоставить путеводные листы и доказать. Мы должны все это с архива поднять. Почему? Потому что агентство, которое вызвало доставку Аманат, они привозят через год, через два, то есть 2024 жылы, 2019 жылдың штрафын алып келет. Попробуй подними архив, найди все это за 10 дней, а бир келгенде 30, 40, 50 штраф бир келип атат да. Мы не успеваем ходатайство подать в течение 10 дней. 30 эмес. Пачкасы менен келет бизге мына. 3 жылдыкын, 18 жылдан беркин былтыр 23 жыл алып келип берди. Анан ошол 3 жылдыкын 10 күндүн ичинде ким сортировать этип, ким апарып доказать этет. Андай болбойт да. Ход квартал сайын келгенде дагы биздин юристке биздин тиги инженер быдырга тизола болуп атат, аны доказывать этиш. Аны деген путевой листи табыш керек. Жанагы бүт эмен документтин баарын, биздин паспорттун копиясын чапташ керек. Ал оңой эмес да. Тек паспорттун копиясы.